Билчү белеңиз, илгери кант алтындан кымбат болгон. Азыр болсо коланын ичинде канча кант бар деп ойлойсуз? Жөнөкөй эле кумшекер кантип бүт дүйнөнү өзүнө асып, согуштарды баштаган жана эмнеге курамын билип турсак да иче беребиз. Келгиле ушул таттуу уунун кызыктуу тарыхын ачабыз. Жапайы тростник жана Индия. Баары мындан миңдеген жылдар мурун Тынч океандагы Жаңы Гвинея аралында башталган. Ал жакта адамдар жапайы тростникти жөн эле чайнап, ширесин соруп жүрүшкөн. Кийинчерээк бул өсүмдүк Индияга жетет. Дүйнөдө биринчи болуп дал ушул индиялыктар тростниктин ширесин кайнатып, каттуу кристаллдарга, башкача айтканда биз билген кумшекерге айлантууну ойлоп табышкан. Санскрит тилинде муну шаркара деп аташкан. Биздин кант, шекер деген сөздөр дал ушундан келип чыккан. Андан соң араб соодагерлери бул сырды билип алып, жакынкы чыгышка алып келишет. Бирок ал кезде кант массалык продукт эмес, аябай сейрек кездешкен дары же экзотикалык татымал катары бааланчу. Европа жана падышалардын таттуусу. Кресттүү жүрүштөрдүн убагында европалык рыцарлар арабтарга туш болуп, биринчи жолу канттын даамын татып көрүшөт. Бул алар үчүн чыныгы шок болот. Себеби Европада ал кезде балдан башка таттуу нерсе жок эле. Европага кант келери менен ал ак алтынга айланат. Аны аптекаларда гана граммдап сатышкан. Падышалар, герцогдор өзүнүн байлыгын көрсөтүү үчүн үйлөнүү тоюнда канттан жасалган зор айкелерди коюшчу. Кызыктуу факт. Ошол кездеги европалык аристократтардын тиштери капкара болуп чирип кетчү. Бирок алар муну жашырбай, тескерисинче сергегирээк карагыла, менин кант жегенге акчам бар деп сыймыктануушчу. Кант согуштары жана кулчулук. Канттын эң кандуу баракчасы Христофер Колумб Кариб аралдарына тростниктин көчөтүн алып барганда башталат. Карибтин климаты кант өндүрүүгө аябай ылайыктуу болуп чыгат. Ошондо Улуу Британия, Франция, Испания жана Нидерланды сыяктуу дөөлөттөр кант плантациялары үчүн бири-бири менен согуша башташат. Бул тарыхта кант согуштары деген ат менен калган. Деңиздеги каракчылар, пираттар да алтын ташыган кемелерди эмес, дал ушул кант ром ташыган кемелерди тоноп турушкан. 1763 жылы Франция менен Британия тынчтык келишимин түзүшкөндө, Франция чоң Канаданын аймагын Британияга берип, ордуна Кариб деңиздеги Гваделупа жана Мартиника сыяктуу бир нече кичинекей кант аралдарын өзүнө алып калган. Сиздин оюңузча, бир 3 аралдар бүтүндөй Канададан баалуу болгонбу? Ооба. Анткени ал кезде ошол аралдардагы кант бизнес бүтүндөй бир континенттен көп киреше алып келчү. Бирок эң өкүнүчтүүсү бул тростниктерди ким жыйнаган? Европалыктар Африкадан миллиондогон адамдарды кулдукка алып келип, күнү-түнү иштетишкен. Кант плантациялардагы кулдардын өмүрү орточо 5-10 жылга гана жетчү. Иштин ордугунан адамдар массалык түрдө каза болуп турган. Сиз жеп жаткан таттуунун артында ушундай кандуу тарых жатат. Наполеон жана кант кызылчасы. Кант кантип арзандап жөнөкөй элге жетти? 19-кылымдын башында Наполеон Бонапарт Британия менен согушуп жатканда, англичандар Францияга деңиз аркылуу тростник канттын келишине бөгөт коюшат. Франция кантсыз калат. Ошондо Наполеон окумуштууларга тез арада башка жолун табуу буйругун берет. Натыйжада окумуштуулар кадимки эле кант кызылчасынан сахарная свекла, кант алуу жолун табып чыгышат. Мына ушул окуя дүйнөнү өзгөртөт. Сахарды океандын ары жагынан ташыбай, Европанын өзүндө эле өстүрө башташат. Бул продукт колу жеткис ашыкча байлыктан арзан, күнүмдүк тамак ашка айланат. Кыргызстанга келиши жана чай маданияты. Ал эми Кыргызстандын аймагына кант кантип келген? Чүй өрөөнү, Ош, Жалал-Абад сыяктуу шаарлар Улуу Жибек жолунун Великий шелковый путь боюнда жайгашкан. Орто кылымдарда 8-12 кылымдарда араб жана Кытай соодагерлери
жибек жолу аркылуу Борбор Азияга кантты, ошол эле шаркараны же наватты алып келип турушкан. Бирок ал кезде көчмөн кыргыздар үчүн кант күнүмдүк тамак эмес, кербенчилерден гана сейрек кездешүүчү экзотика жана дары катары гана алынчу. Канттын массалык түрдө ар бир үйгө келиши 19-кылымда Кыргызстан падышалык Россиянын курамына киргенден кийин башталган. Орус соодагерлери менен бирге аймакка самоор, кара чай жана каттуу кант башы, сахарная голова кеңири тараган. Кыргыздар да кантты орус эли сыяктуу эле в прикуску тиштеп ичкенди үйрөнүшкөн. Кант башын атайын кычкач менен кичинекей кылып талкалап, меймандарга гана сый катары тарткан. Ал эми Кыргызстанда кант өндүрүшү 1930-жылдары башталган. Чүй өрөөнүндө кант кызылчасы өстүрүлүп, 1932-жылы Кант шаарында биринчи чоң завод курулган. Ал эми 60-жылдары экинчи чоң завод Кайынды кант ишке түшкөн. Мына ушул заводдордун аркасында Кыргызстан өзүн толугу менен кант менен камсыздап келген. Кант шаары деп аталып калышы да ушул кант заводунан улам келип чыккан. Сүйүктүү азыктардагы жашыруун кант. Эң коркунучтуусу кант өзүңүз күтпөгөн жерлерде жашырылган. Мессенджерде же телевизордо 100% табигый деп жарнамаланган мөмө жемиш ичимдиктерде сок, кадимки газдуу сулардагыдай эле зор өлчөмдө кант бар. Кадимки биз жеген кетчуптун дээрлик 1/4 бөлүгү таза канттан турат. Ал эми болгон 0,5 литрлик кадимки кола бөтөлкөсүндө туура 12-13 чай кашык кант бар. Бул массалык кант денеге түшкөндө эмне болот? Кандагы канттын кескин көтөрүлүшү. Канда кант кескин көтөрүлүп, уйку бези, поджелудочная железа аны жок кылуу үчүн инсулинди массалык түрдө бөлүп чыгарат. Боордогу май, клеткалар кабыл албай калган ашыкча кантты боор дароо майга айландырат. Натыйжада боорду май басып, салмак кошула баштайт. Энергиянын депрессиясы. Инсулин кантты кандан бат эле тазалап салганда, сиз өзүңүздү дароо чарчаңкы, алсыз сезип, мээ кайрадан таттуу талап кыла баштайт. Бул чыныгы кант айлампасы, сахарная зависимость. Анда адам күнүнө канча кант жеши керек? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу 2 деңгээлден турат. Негизги чек: күнүмдүк канттын көлөмү 50 граммдан, болжол менен 12 чай кашыктан ашпоосу керек. Идеалдуу норма. Ал эми ден соолукка максималдуу пайда алып келүү үчүн муну 25 граммга, болжол менен 6 чай кашыкка чейин азайтуу сунушталат. Ал эми биз азыр орточо эсеп менен күнүнө 15-20 кашыктан ашык кант жеп жатабыз. Мөмө жемиштерде да сахар бар. Токтоңуз, анда мөмө жемиштерди да жегенге болбой калабы? Жок, андай эмес. Мөмө жемиштеги фруктоза менен бөтөлкөдөгү коланын канттары таптакыр 2 башкача таасир этет. Мөмө жемиштин курамында клетчатка бар. Клетчатка канттын канга тез өтүп кетишине жол бербей, аны жай сиңирет. Ал эми коладагы кант канга дароо, жарылуу менен тез өтөт. Сиз бир отурганда 5 бөтөлкө коланы ичип жиберишиңиз мүмкүн. Бирок клетчатканын айынан бир заматта 5 даана алманы жеп сала албайбыз. Ден соолуктун сыры кантты таптакыр таштап салууда эмес, анын балансын кармоодо. Денебизге глюкоза керек, бирок ал таттуу суусундуктардан же таттуулардан эмес, табигый азыктардан, жашылча жемиштерден жана татаал көмүртектерден, углевод келиши керек. Мындан бир канча кылым мурда 1 грамм кант үчүн согушуп, аны ак алтын деп баалап, падышалар гана жешкен. Ал эми бүгүнкү күндө кант арзан, баарына жеткиликтүү. Натыйжада биз байкабай туруп эле күнүнө 10 чай кашык кантты денебизге куюп жатабыз. Дүйнөнү багынткан ак алтын азыр биздин ден соолугубузду астыртан талкалаган куралга айланды. Башкысы кантты толугу менен жашоодон алып салуу эмес, жөн гана чектен чыкпай, туура балансты кармоо.
А сиз күнүнө канча чай кашык кант жейсиз? Чайга же башка суусундуктарга канча кашык кант саласыз? Эсептеп көрдүңүз беле? Өзүңүздүн оюңузду комментарийге жаза кетиңиздер. Эгерде видео сиз үчүн пайдалуу болсо, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.